Moskva кайрыктары адабий ирими 2010-жылы Москва шаарында негизделген. Өз мекенинен алыс жүргөн мекендештерибиз бөлөк жерде иш менен гана алектенбестен жан дүйнөнү байытып ырларды жазып келишет. Жазган ырлары жөн эле кагаз бетинде калбастан Москва кайрыктары деген атайын китеп болуп, окурмандарды кубантып келет. Бүгүнкү бир жакшы самалдын ачылышы Москва кайрыктары 6-китептин бет ачары өтүп жатат. Бул 6-том китепте 384 акындын ырлары жыйнагы чыгып, ата-энени сүйүү, алыс жерде мектеп жүргөн мигранттар, мекенди сагынуу, сүйүү тууралуу ырлар жарыкка чыкты. Бүгүнкү күндө ушул Москва кайрыктары адабий клубунун жайылышы абдан жакшы. Ош шаарыбызда, Нарында жана Бишкек шаарында адабий клубтар ачылды. Апаке жылдызсыз жаркыган, тунуксуз деңиздей чалкыган, багытым сиз тарап буучу, кайыкмын мен анда. Учурда клубтун мүчөлөрү 1000ден ашып, жеке эле Москвада эмес, башка өлкөлөрдө жүргөн мекендештерибиз дагы интернет аркылуу ырларын жиберип байланышып турушат. Москва кайрыктары 6 китебинин бет ачары жаш акындын ырлары менен толуктап, ал эми акындардын ырларына көз салган белгилүү акындар, жазуучулар, коомдук ишмерлер катышып, китептин бет ачары болду. Темирман иниме дагы чоң рахмат айткым келет. Сен ушул бу жерде ушул жердеги иди карындаштарыңдын Москванын демин жоготпой, чачырат үйбөй, баш кошуп алып бирдикте оокат кылып атканыңар, силер кыргыз жазуучуларына мындай таянат болуп, силердин араңардан жакшы адамдар чыгат. Талыкпай учуп жүрөт канаттарым. Тизилип китеп болду барактарым. Табият кане болсо табышмагы жашыруу сыргаткандай тараптарым. Адабий ирим жекеле ыр жазуу менен чектелбестен калемгерлердин өзүнүн жазган ырларын көркөм окуусунда өздөштүрүп келет. Алыста жүрсө дагы ыр жазып, мекенге улон кусалыгын ыр менен толтурган мекендештерибизге таазим кылабыз, дейт Султан Раев. Бул адамдар өздөрүнүн сезимдерин ушунчалык өзүнүн дүйнө түшүнүгү, өзүнүн көз карашы, өзүнүн дүйнө таанымы менен жазып атат. Биз буларды ушундай биздин жерде иштерибизде кыйынчылыкта, оорукка дагы ушундай ыр жазып атканда биз разы болушубуз керек. Ыр жазган адам эч качан жамандык кылбайт, эч качан жамандык кылбайт. Сондуктан силерге чоң ыраазычылык, урматтуу Москва кайрыктарынан. 2011-жылы жаш жазуучулардын 40 жашка 37 жашка чейинки немелердин эмес болобу, жазуучулардын бир фестивалы жанагы. Илгерки жазуучулар союзу азыр эмес беле, ошолор уюштурган. Ошондо барып катышып анан бул кишилер менен байланышып, ошол жерден мамилелеш болуп алганбыз да. Ошондо Багат Бапанов деген агабыз бар экен. Өзү врач экен, гезит чыгарат экен ай сайын. Жакшы, бекер чыгарчу экен гезит. 10 миң нуска менен чыгарып, ырларын жарыялайт экен. Москва кайрыктары деген бир клуб түзүп коюптур. Абдан аябай жакшы экен. Быйыл Москва кайрыктарынын Кыргызстанда дагы өкүлчүлүгү ачылып, ыр жазган жаш таланттар мүчө болуп кабыл алынып келет. Бүгүнкү иш-чарага жаш акындар дагы келишип, китептин бет ачары менен куттуктап, ырларын окуп беришти. Ыр менен акын сыр айтса, ышкысын бузуп сынайтпа. Кадырды ченер биз белек, карттары көзү сынайтпа. Ыр жазса акын түйшөлүп, ыр сабын бузба сүйкөнүп, жыл өтсө балким ошолор, жылуу болуп берер күнчөлүк. Салмактуу акын кимдигин, сабынан баамдап билгинин, унчукпак окуй ырына, убакыт кесет киндигин. Адабий иримдин башкы максаты ыр жазып, бирок ырлары жарыкка чыкпаган калемгерлердин талантына талант кошуу жана алардын ырларын окурмандарга жеткирүү болуп саналат. Алдыда дагы Москва кайрыктары 7 китеби жарык көрүүнүн алдында турат. Улуулар баштаган көчтү татыктуулантып жаткан жаш калемгерлерге ийгилик каалайлы. Мен кыргызмын, мен ошо мактанам, эне тилим кылымдагы сактаган, өткүчөмөрдө сүйүп даңктаймын, ырдап, сүйдөп, күлкү төгөм шаттанам.
эре тилим берин сүйлөө куралын. Айбек Асанбек уулу, Азиз Атылдаев, Айсыра Кадырова, Кутмантан көрсөтүүсү.